Мне кажется, что биздин эле президенттин учагы жок болуш керек да. Башка жер мамлекетке барганда бул да бир атрибутика болуш керек. Мен оюмча учак болуш керек. Бул жеке президент эмес да. Өкмөт делегациялар ар жак бер жак учканда өзүнүкү болуш керек. Эмне үчүн дегенде башка бирөөнүн учагы менен колдонгон туура эмес. Бұл өтө туура эмес. Башка учак кимдер байлардыкы да, демек бирөөнүн учагы менен колдонсок, ошолорго баягы көз каранды болуп калабыз да. Ошол үчүн мен оюмча учак болуш керек. Сөз жок. Эми биз бай эле болуп атабыз да. Бай мамлекет болгондон кийин конечно, самолет алыш керек. А бирок тилекке каршы ачык эле айтсам, бул жөн эле тамашаны айтып атам. Эми бизде мектепте керек болсо, мектепке биз бир топ эле акчаны бере албай жатабыз да, ошо эле мел ала албай жатабыз. Охрананы каржылоо кыла албай жатабыз. Ошондон ушул аркылуу фондтор пайда болуп калды. Ата-энелер азыр өзүлөр мектептерди каржылоо кылып атышат. Керек болсо тамак ашка да акча жетпей жатат да. Ошондуктан менимче эми приоритеттүү расходдор бизде бар, бирок тилекке каршы биз азыр приоритеттүү эмес ушундай чыгымдарды кылып атабыз. Анан президент жакында эле жаңы учак сатып алуу чечимин чыгарбадыбы? Сиздин пикириңиз кандай? Жакшы элеби, мезгилдин талабыбы? Эми баягы мамлекетибизге жаңы учакпы, военный техникабы, же курал жаракпы алса, ал мамлекетибизде калат да, ал президенттин өзүнүн менчиги эмес. Ошол мамлекетибиздеги баягы президент өмүр бою отурбайт. Бөлөк президент келсе, ошол мамлекет үчүн, ошол солдаттарыбыз үчүн, военныйларыбыз үчүн колдонуп, өзүбүздүн элибиз үчүн колдонсо жакшы, жаман жагы жок эч кандай. Негизги маселе президенттин учагы боюнча бул туура эле нерсе. Учак мамлекеттин президентке сөзсүз түрдө учак керек болот. Бирок мен айтат элем, мен угушумча бул 16-14 орунду болуп атат. Мен айтат элем, бир чоң учак болгондо жакшы болмок. Жөнөкөй учурда ички каттам менен каттап туруп, качандыр бир мамлекеттик деңгээлде бир жака учаарда ошо учак менен учуп турса жакшы болмок. Негизи учак керек. Кыргызстан өзүнчө жашабайбыз да, биз мамлекеттердин мындай алкагында жашайбыз. Ошон үчүн башка мамлекеттерге барганда, алардын президенттеринин алдында кичирейип турбаш керек. Жана кызыңы деле күйөөгө бергенде, ошол барган жеринде кичирейбес экен деп сеп беребиз го. Аябай көп кылып сеп берели, кызым мындай көрдүй жүрсүн деп. Эми эненин тилеги ошо да. Ошол сыяктуу эле мына биздин президентибиз дагы барган жерде ошол мына кембагал мамлекеттен эптеп учуп келди дебесте мындай ошолор менен тең ата болуп туруш үчүн кылган аракеттин статуска жараша аракет болду деп ойлойм. Буну биз эми мына акчалар көп, миллиондогон акчалар башка жакка деле кетип атат. Эмне үчүн ушу Кыргыз мамлекетинин престижин чет мамлекеттерде көтөрүш үчүн бир самолет деген эмне дейм да. Ал сатып алды деген туура эмес, лизингге алынды дейт. Эми юрист катары түшүндүрүп койгон, ал баягы арендага алат, бирок арендага төлөнгөн акчалар ал сатып алган эми расчет болуп кете берет да. Анан эми улам эгерде тышкы саясатты аябай катуу алып барабыз десек, президентибиз көп жака учуп барыш керек. Көп өлкө менен жакшы сөздөрдү сүйлөшүп келиш керек. Кыргызстанга келгиле десе эле келе бербейт. Ачык болуш керек. Анан кийин мен ойлойм, эми мен расчетторун көрө элекмин. Анан кичинекей экономичный жакшы самолет болсо, ал баягы сразу акча албай эле баягы арендага алынып, ошо лизинг болуп ал акырындап төлөнө бере турган болсо, бул выгодный эле сделка негизи. Анан эми ал бирок кандай учак алынат, канчалык кымбат болот, туура басын коюшабы, тендер болобу болбойбу деген суроолордон эме болот да, зависит.